Бизге коңгуроо келип түштү. Кулагым сизде. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Тасыр менин суроолорум төмөнкүдө. Биз азыр мына бүгүнкү күнү айтып атабыз. Эртеңки майрамдарга тыйым салыш керек. Көп нерселер туура эмес болуп атат. Ошого тыйым салыш керек деп. Эмне үчүн биз ошо имам менен жашай албай атабыз бүгүнкү күнү. Экинчи суроом жана чочко эти жөнүндө тыйым салынып атат го. Ошону жеткиликтүү кылып түшүндүрүп бересиз, эмне себептен тыйым салынган? Рахмат, Аллах сизден разы болсун. Биринчи сурооңуз эмне үчүн биз иман менен жашай албай атабыз? Биз иман менен жашап атабыз. Болгон ошол иманыбыз алсыз болгон себептүү бизге өзүнүн таасирин көрсөтө албай атат. Кээ бир дарактарга, өсүмдүктөргө суу куйсак деле куурай берет. Эмне үчүн? Жеткиликтүү суу куйбагандык үчүн. Эмне үчүн биз иманыбыз бар туруп ыймандууларда жашай албайбыз? Бул кандай ыйман? Сизди жаман бир майрамдан тоса албаса, же сизди багымдат намазга тургуза албаса, же сизди бир жакшы бир мусулманга жардам кылдырганга жарабаса, бул кандай ыйман? Ошол ыйман менен эртең Кудайдын астына баргандан уя албайбызбы? Ошол ыйман эртең бизди тозоктун ортунан сактап калат деген ишеничтебизби биз? Демек ошол ыймандын маселесин кайра караш керек. Бул майрам жерге кирсин. Бул майрамдала берет, жаман болуп кете берет. Бирок ошол майрамды майрамдап аткан адамдагы жүрөк эмеспи? Ошол жүрөктөгү ыйман, ошол майрамдан тоса албаса, демек бул кандай ыйман болду? Ошол ыйман менен биз акыретте Аллахтын астына кетип жатабызбы деген суроо турат тууганым. Демек биз ыйманыбызды күчөйтүү керек экен. Ыйманды кантип күчөйтөбүз? Ыйманды Аллах Таалага ибадат кылуу менен, Аллах Тааланын буйруган иштерин аткарып, тыйгандарынан тыюлуу менен, жана элдер уктап жатканда ыйлап, эгер ыйлабасак ыйлагандарга окшошуп, Аллах Тааладан чындап, чын дилден сурап, Аллах чыныгы ыйман бере көр деп, Аллах Таала акыйкатты бизге акыйкат деп билдир. Мына ошол билген акыйкатка амал кылган бизге насип кыл. О жараткан туура эмес нерсени бизге туура эмес деп билдир. Жана ошол билген туура эмес нерседен алыстаганды бизге насип кыл деп дуа кылышыбыз керек. Жана ошондон кийин ыймандуулар менен бирге болушубуз керек. Ыймандуулардын китептерин окуганга аракет кылышыбыз керек. Жана ыймандуулар, чыныгы ыймандуулар жүргөн жолдо жүргөнгө аракет кылган болсок, айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен ташаббаха би кавмин фахуа минхум." Эгерде кимде-ким кайсы бир коомго окшошкон болсо, ал мына ошолордон дейт. Сиз ыймандууларга окшошуңуз. Сиз ыймандын жолунда жүргөндөр окшошуңуз. Сиз жүрөгүндө ыйман болуп, мына ошол ыйман өзүнүн нурун чачып, ошол ыймандын жашоосу менен жашап аткан нурлуу адамдардын жашоосуна окшошуңуз. Акыретте иншалла. Ал эмес бул дүйнөдө дагы сөзсүз түрдө бактылуу болбой койбойсуз. Ал эми экинчи сурооңуз маселеси боюнча чочко же доңуз, бизде мында кыргыздарда муну кара кийик деп тергеп алышат, аны кара кийик деп, ак кийик деп, же болбосо жөн эле бир тоок деп коюп айырмасы жок, бул арам бардыгы. Эмне үчүн арам экендиги Кур'ан-ы Каримде айтылган. Биз мусулмандарга, мусулман болгон себептен, эгерде Кур'анда Аллах Таала бизди жараткан эбиз, Роббубуз, жараткан Аллах Таала айтты деген болсо, ошону жетиштүү болот. Бирок ошого карабастан кээ бир аалымдар эмне үчүн арам болуп калгандыгын төмөндөгүдөй чечмелешет. Биринчиси, адам кандай азыктанса, ошол азыктан ошол адам сөзсүз түрдө таасир алат дейт. Жылкынын этин көбүрөөк жеген адамдар жылкыдай бир төрө пейилгү түшүп, жакшы мүнөздө болот. Койдун этин жегендер мисалы үчүн койдой болуп, мындай бир жоош маарек тартышат. Тооктун этин жегендер акыл эси азыраак болуп калат. Эми бул кээ бир адамдар айткан сөздөрү. Ал эми чочконун этин дайыма жеп жүргөндөр ошол чочкодой кыял күтүп, эч бир кызганбастан, ылгабастан жей бере турган, бир таптакыр бир сарсанасы жок, санасы менен байыган бир адам болуп калат деген маселе. Анан мындан дагы негизги маселе, чочкодой бир оору болгон болсо, ал оору айыкпай турган оору болот. Ал ооруну башка бир нерсеге жуктурганга өтө бир жөндөмдүү болот. Андан сырткары жөн эле дегенде кур барып бир жана чочко багып аткан бир Кудай бир адаштырган адамдардын чочконасын бир карап көрсөңүз, чочколор эмнелерди жейт? Чочколор эмнелерди жейт? Биз ал эмес тооктун өзүн, көчөдө жүргөн тоокту дароо союп жебестен кармап ичине багып тазалап же дейбиз. Ал эми чочконун эмне жегенин карасаңыз, аны баккандагы жеген нерсеси өзү бир адамдын оозуна барбай турган нерсе. Анан кийин андан дагы негизги нерсе Аллах Тааланын Кур'ан-ы Каримдеги буйругу. Бул чочко арам, адал эмес. Мына ошонун өзү бизге жетиштүү. Аллах Тааланын сөзү эмес, пайгамбарыбыздын хадисинде келген осуят болсо, эмне үчүн деп айтканга акыбыз жок. Себеп дегенде Аллах Таала сурайт, бирок сура албайт. Пайгамбарыбыз ошол сурап сура албаган Аллах Тааланын шариятын бизге жеткирет. Аллах сизден ыраазы болсун.